Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы номер 10 Аскар Али Усубалиев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Гүлнара Сабиржанова Капуржановна болмокчу. Окуучулар, сиздерге жагымдуу маанай каалайм. Бүгүн силер акылдуусуңар, адептүүсүңөр, билимдүүсүңөр, ошону менен бирге сабакта эң активдүү катышасыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагымдын максаты менен тааныштыра кетсем. Окуучулар, иш кагаздары тууралуу кыскача түшүнүк аласыңар. Расмий эмес иш кагаздарынан ишеним кат жазууну үйрөнүү аркылуу катасыз, сулуу жазууга үйрөнөсүңөр. Кыргыз тилин сүйүү менен бирге ушул тилде так, катасыз, сулуу жазууга тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, өтүлгөн теманы суроолор негизинде эске салып алсак. Мен сиздерге өтүлгөн темалар боюнча 4 суроо негизинде кайрылам. Биринчи суроо: татаал сүйлөм деген эмне? Экинчи суроо: тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн канча түрү бар? Үчүнчү суроо: багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп эмнени айтабыз? Төртүнчү суроо: мезгил жана шарттуу багыныңкы сүйлөм деген эмне? Азаматсыңар балдар, барекелде. Туура жооп бердиңер. Анда эмесе жаңы теманы баштайбыз. Сиздер менен бүгүн ишеним кат жазууну үйрөнөбүз. Бүгүнкү темабыз иш кагазы, ишеним кат. Кыргыз тилинде текст түзүүнүн ар кандай ыкмалары бар. Ал кептин стилдери деп аталат. Кептин стилдери эки түпкө бөлүнөт. Алар оозеки жана жазуу стили. Жазуу стили 4 түргө бөлүнөт. Алар илмий стиль, көркөм стиль, публицистикалык стиль жана иш кагазынын стили. Азыркы кыргыз тилинде иш кагазынын 2 түрү бар. Алар официалдуу, расмий иш кагаздар стили, экинчиси официалдуу эмес, расмий эмес иш кагаздарынын стили болуп бөлүнөт. Расмий эмес иш кагаздарына төмөнгүлөр кирет: арыз, мүнөздөмө, өмүр баян, справка, келишим, ишеним кат, түшүнүк кат, токтом, тил кат жана кулактандыруу кирсе, ал эми расмий эмес расмий иш кагаздарына өкмөттүк билдирүү жана мамлекеттердин ортосундагы келишимдерди тастыктаган закон, указ, устав, программа жана мыйзам кирет. Расмий эмес иш кагаздары жөнөкөй формада жазылган. Бир мекеменин ички талаптарын камсыз кылуу үчүн колдонулган иш кагаздар болуп саналат. Бул иш кагаздарынын стили көбүнчө түзүлүшү жагынан жөнөкөй, сүйлөмдөрү да белгилүү бир үлгүгө салгандай окшош келет. Анда эмесе балдар, иш кагаздары жөнүндө маалыматтарды алдык деп ойлойм. Бүгүнкү сабагыбызга кайтабыз. Бүгүнкү сабагыбыз расмий эмес иш кагаздарына кирүүчү ишеним кат болуп саналат. Ишеним кат ишкананын жеке кишинин атынан иш жүргүзүү үчүн экинчи бир кишиге ишеним көрсөтүлгөн документ болуп эсептелет. Анын мазмуну ар түрдүү болот. Бирөөнүн мал мүлкүн башкаруу, акча жана материалдык байлыктарын,
акча, айлык акы алуу жана башка иштерди жүзөгө ашырууга укуктуу экендигин күбөлөндүрөт. Ишеним кат төмөнкүдөй тартипте жазылат. Биринчиси, иш кагазынын аталышы сөзсүз түрдө жазылыш керек. Кандай болсо деле, арыз болсо арыз, ишеним кат болсо ишеним кат деп иш кагазынын аты жазылат. Экинчиси, текст. Мында ишеним билдирүүчү кишинин толук жазылган аты жөнү, ишеним кат берилген кишинин толук жазылган аты жөнү, аткарылуучу иштин толук баяндамасы жазылууга тийиш. Үчүнчү, ишеним каттын жарамдуулук мөөнөтү. Ал эми төртүнчү, ишеним кат берилген адамдын паспортунун маалыматтары. Бешинчи, ишеним кат берилген күн, жыл толук жазылыш керек. Алтынчы, ишеним кат берүүчүнүн колу жана аты жөнү жазылат. Жетинчи, ишеним кат берүүчүнүн колун ырастаган текст болуш керек. Сегизинчи, ишеним кат күбөлөндүргөн мекеменин аталышы, жетекчисинин кызматы жана аты жөнү колу жазылыш керек. Ал эми соңунда күбөлөндүргөн число, жылы болууга тийиш. Мына окуучулар ишеним кат жөнүндө кыскача маалымат алдык. Кана анда эмесе ишеним кат жазып көрөбүз. Ишеним кат. Мен Умаров Бабыр Азимович ооруканада дарыланып жаткандыгыма байланыштуу агам Умаров Алишер Азимовичке Ош шаарынын 24 байланыш бөлүмүнөн менин атыма келген посылканы алуу үчүн ишеним билдирем. Умаров Бабыр кол коюлат. Бабырдын колун күбөлөндүргөн ошол жетекчинин аты, жөнү жана колу коюлду. Мына жогорудагы 9 пункт боюнча ишеним катты көрдүк балдар. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды бышыктайбыз. Сиздер менен бүгүн биз расмий эмес иш кагаздары боюнча сүйлөштүк. Мына эми тесттеги суроолорго оңой гана жооп бере алабыз. Биринчи тест. Расмий эмес иш кагаздарынын түрү кайсыл катарда берилген? А вариант мыйзам, Б вариант устав, В вариант ишеним кат, Г вариант приказ. Ойлонуп көргүлөчү балдар. Кайсыл вариантта расмий эмес иш кагаздарынын түрү берилген? Экинчиси, иш кагаздарынын канча түрү бар? А вариант 5 түрү бар, Б 4, В 2, Г 3 түрү бар. Ойлонуп көрөбүз балдар. Иш кагаздарынын канча түрү бар? Азаматсыңар балдар. Сиздер берилген тапшырманы туура аткардыңар. Бышыктоону туура аткардыңар. Сиздерге туура жооп бердиңер. Анда эмесе бүгүнкү тапшырма ар бириңер өз алдынча ишеним кат жазууга машыгып көрөсүңөр. Тапшырманы аткарууда окуучулар биринчи кезекте дайым эле биз көңүл буруп келип аткан эреже кол жазмага көңүл бурабыз. Сулуу, катасыз жазууга аракеттенебиз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти окуучулар. Көңүл бургандарыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.